Assalamu алейкум достор. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн силерге койдун куйругун кантип мариновать этип даярдаганды көрсөтөм. Каналымдан алыстабай, мени менен чогуу бирге болуңуз. Анда баштадык. 500 грамм өлчөмүндөгү койдун куйругун муздак сууга салып, бир аз кайнап чыкканча күтөбүз. Орточо отто. Мындай койдун куйругунда бир аз болсо да, жыты болсо кетирет. Ошондуктан мен 2 ирет сууга салып алам. Мынакей бир аз кайнап чыкканда койдун куйругун идишке алып, суусун төгүп, башка сууну куюп, сууну алмаштырып алабыз. Мына сууну куюп, куйрукту салып, жарым саатка жогорку отто кайнатып алабыз. Мына кайнап чыкты. Куйрукту алып, бөлмө температурасында муздатып алабыз. Өтө даамдуу, ден соолукка да пайдалуу болот. Сөзсүз түрдө сиз да даярдап көрүңүз. Бул куйрукту үй бүлө мүчөлөрүңүздүн баары жей турган өтө даамдуу сонун болот. Чоңдордон тартып, кичине жаш балдарга чейин жей берет. Мына куйругубуз муздады, бөлүктөргө бөлүп, татымына жараша туздан салып, аралаштырып алабыз. Албетте куйрук өзүнө керектүү гана тузду сиңирип алат. Калган тузубуз идишибизде калат. Эми өзүнчө идишке зире, 1 аш кашык зире, 1 аш кашык паприка, 1 аш кашык ачуу калемпир, 1 аш кашык черный перецти салып, жакшылап аралаштырып чыгыңыз. Даяр аралашмага куйругубузду батырып, бардык жагына бирдей тийгизип, сыйпап, идишибизге салып алабыз. Куйруктун биз билген жана билбеген өтө пайдалуу касиеттери көп. Сиз да сөзсүз даярдап көрүңүз, сизге жагат деген ойдомун. Жаш кары дебей тандабастан жей бере турган куйрук болот. Баарын ушинтип идишке салып алыңыз. Капкагын жаап, 24 саатка холодильникке салып коюңуз. Достор, эгер видео жакса, сөзсүз бирден лайкты басып коюңуз жана өз ой пикирлериңизди комментарийга калтырып койсоңуз болот. Эгер менин каналымда биринчилерден болуп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо какканды унутпаңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Мына биздин куйрук даяр. Майда бөлүктөргө бөлүп, тарелкабызга тизип, дасторконубузга койсок болот. Өтө даамдуу, сонун. Куйругубуз даяр болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө,
Сак саламатта, ден соолукта туруңуздар.